Буга чейин жылына Баткен шаарынын мэриясы маданият жана спорт тармагына 4,5 миллион сомго жакын каражат бөлүп келген. Үстүбүздөгү жылдын январ айынан маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги аркылуу республикалык бюджеттен каржылоого өткөрүү чечими кабыл алынды. Эми ал эконом болуп, албетте ал уже баягы шаарыбыздын социалдык экономикалык өнүгүүсүнө, бир инфраструктураны жакшыртышка өтө чоң салым болот. Буюрса биз ошол суммаларды ошол шаарыбыздын bir керегине жарата иштетебиз деген ойдобуз. Жыл сайын 2 миллион 163 миң сом каржыланган Баткен шаардык дене тарбия жана спорт бөлүмү да республикалык каржылоого өткөн. Бирок жыл башынан бери каражат бөлүнбөй жатканын айтышат. Анын айынан өткөрүлүүчү спорттук иш-чаралар да токтотулган. 2022 жылдын башынан Баткен шаарына өзгөчө статус берилгенден баштап республикалык бюджетке өтүп калдык. Эми азыр республикалык бюджетке өткөндөн бери спорттук иш-чараларга акча карала элек. 2022 жылдын биринчи жарым жылдыгына чейин спорттук иш-чараларга акча каралбайт, бюджеттин тартыштыгына байланыштуу деп кат келген. Шаардык маданият бөлүмү да ушундай эле абалда. Жыл ичинде 50ге жакын иш-чара уюштурулуп, жергиликтүү бюджеттен каржыланып келген бул бөлүмдө да республикалык бюджетке өткөндөн тартып каржылоо кыскарган. Бул чектөө болуп калды. Мисалга жаштарга, бир топ аялдарга, таланттуу инсандарга бир топ иш-чараларыбыз бар эле. Алар каржыланбай калды. Себеби азыр менин Баткен шаар маданият бөлүмүнүн аппаратын гана керектөөсүнү каржылап атат 7-8 статья менен. Негизги иш-чараларды биз башта демөөрчүлөрдүн эсебинен гана, донордук уюмдардын гана эсебинен гана өткөрө турган болуп калдык. Шаардык мэрия спорт жана маданият бөлүмдөрүнө бөлүнгөн каражат буга чейин да жетишсиз болуп келгенин айтат. Мындан ары республикалык бюджеттен каржыланып, шаардын маданият жана спорт тармагын өнүктүрүүгө шарт түзүлөт деген ишенимде. Мүмкүнчүлүккө жараша жумшалып келген акча каражаты албетте бул жетишсиз. Эми биз баягы өзүбүздүн кыргызда жакшы сөз бар, баягы төшөгүңө карап бутуңсуң дегенче. Ошого биз өзүбүздүн мүмкүнчүлүккө жараша которуп келгенбиз. Бул албетте аз. Эми ойлойбуз, мына республиканский бюджетке өтүп аткандан кийин бул сумма албетте өзгөрүү болсо керек. Эгерде өзгөрүү болсо жакшы болмок. Облустагы маданият жана спорт объекттери 2022 жылдын 1-январынан тартып бюджет кодексинин 115-беренесине ылайык республикалык бюджеттен каржыланып баштаган. Натыйжада шаардык жана айыл өкмөттөрдүн жергиликтүү бюджети үнөмдөлүп, башка тармактарды каржылоого жумшалат. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу.